Ички иштер министрлигинин түздөн-түз милдети жана приоритеттүү багытынын бири кылмыштуулукту болтурбоо жана алдын алуу иш-чараларды жүргүзүү. Белгилеп кете турган болсок, эл арасында жайылтуу жана түшүндүрүү иш-чаралар өткөрүлүп турат. Бүгүнкү күндө райондук ички иштер бөлүмдөрүндө көчмө кабылдама автоунаалары натыйжалуу иш алып барууда. Графиктин негизинде алыскы аймактарга чыгып, калк арасында жолугушуу, түшүндүрүү иштер жүргүзүлүп, жалпысынан 2024-жылдын ичинде 6566 арыз жеринде кабыл алынган. Алдын алуу багытта жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында үй бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылуу саны 4000 фактыга өскөн. Бул жарандардын кайрылуулары, ооруканадан келип түшкөн маалыматтар, телефон аркылуу түшкөн билдирүүлөр. Натыйжада жалпы козголгон кылмыш иштеринин саны 17%га азайганын маалымдайбыз. Ооба, үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен өтө оор кылмыштар орун алгандыгы баарыбызга белгилүү. Айтып кетсек, Сокулук районундагы Жаңы Жер айылындагы болгон окуя. Мындай фактылар боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Урматтуу жарандар, зомбулукка кайдыгер болбой, эл эмне дейт деген сөзгө маани бербей, орой учураган учурларды зомбулукка дуушар же күбө болсоңуздар, сөзсүз түрдө 102 же 111 телефон номерларына кайрылууңуздарды суранабыз.